Урматтуу мекендештерим, мен Бакыт Аманбаев, Мекенчил саясий партиясынын атынан Жогорку кеңештин депутаттыгына Ош шаарынан талапкер болуп аттандым. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, бүгүнкү күнү биз Кыргызстанды жоготуп алуу коркунучу алдында турабыз. Ойгоңула мекендештер. Учурда Кыргызстанда аябай оор социалдык экономикалык абал түзүлдү. Эмне үчүн? Анткени соңку 10 жылда бийликте турган партиялар таптакыр эл үчүн иштеген жок. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу жана Кыргызстандын байлыгын талап тоноо максатында парламентте тынымсыз саясий интрига уюштурушуп, 10 жылдын ичинде 9 жолу өкмөт башчы алмаштырышты. Депутаттар өкмөттүн иштөөсүнө таптакыр мүмкүнчүлүк берген жок. Өкмөт иштебегенден кийин экономикада алдыга жылыш болбой, жумушсуздук күчөп, элдин жашоосу начарлап, чет өлкөгө жумуш издеп кеткен атуулдардын саны көбөйдү. Анын кесепетинен Кыргызстан Борбордук Азиядагы эң жакыр өлкөгө айланды. Саясий коррупция, партиялык коррупция болуп көрбөгөндөй гүлдөп өнүктү. Эң өкүнүчтүүсү, соңку 10 жылдын ичинде аталган саясий партиялардан түзүлгөн Кыргыз парламенти Кытайдан абдан оор шартта 2 миллиард доллар карыз алып, ал карызды 10 жылдан кийин жаш муундар төлөсүн деп документтештирип койду. Бул парламенттин өз элине жасаган чыккынчылыгы. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын башка өлкөлөргө болгон карызы 5 миллиард долларды чапчыды. 5 миллиард долларды 6 миллион калкка бөлсөк, бешикте жаткан бала да бүгүнкү күндө 833 доллардан карыз. Эң коркунучтуусу, эгерде Кытайга болгон тышкы карызыбызды өз убагында төлөй албасак, анда дүйнөлүк практика көрсөткөндөй, ата-бабаларыбыз мураска калтырган ыйык жерлерибизден айрылып калышыбыз толук мүмкүн. Ойгоңула кыргыз элим, биз өлкөбүздү жоготуп алуу коркунучу алдында турабыз. Урматтуу мекендештер, биз сиздерге терең ишенебиз. Сиздердин колдооңуздар менен башында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана башка мекенчил атуулдарыбыздан турган Мекенчил саясий партиясы парламентке көпчүлүк добуш менен келсе гана жогорудагыдай көрүнүштү кам бугандай токтотобуз. Аны токтотуунун конкреттүү чараларын сиздерге таратылып берилген партиянын программасынан кеңири тааныша аласыздар.